Протокол тапшырма берилсин бул маселе боюнча. Комитетте карап чыккандан кийин анан мыйзам чегинде регламент талаптарына ылайык карап чыгайлы. 5-нчи микрофон. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан Модумаров. Урматтуу кесиптештер, мына сырттагы жүргөн, убактылуу иштеп жүргөн биздин жигиттерибиз, кыздарыбыз жөнүндө көп маселе көтөрүлүп атат. Бул абдан туура маселе. Мына Кадамжай районунан Бегмат Өтөнбаев деген мырза бар, көптөгөн жылдар бою ошол жерде иштеп келген. Бир канча айдан бери үй бүлөсү ал жакта да, өзү бул жакта. Ал жака кирүүгө тыюу салынган. Эми үчүн жол эрежесин бузгансын деген айыпты койгон, айып пулду төлөгөн, эч кандай маселе жок, бирок баары бир кара тизмеге киргизген дагы ал жака киргизбей атат. Биз мындай кылсак, Талант Турдунович, эртең барганда сөзсүз түрдө азыр туура айттыңыз, бул маселе көтөрүлөт. Болгондо дагы бул биздин комитеттеги эл аралык жана миграция маселеси боюнча комитетте көтөрүлөт. Биздин дагы ал жакта коллегаларга айта турган сөздөрүбүз бар. Талант Турдунович, эгер туура көрсөңүз, эгер эртең ушул жерде Москвада жолугушуу болуп аткан кезде мына ушул жогорку кеңеш менен мамлекеттик думанын ортосунда биргелешкен деп түзөбүзбү? Же жогорку кеңештин бир тараптуу кылып түзөбүзбү? Бир комиссия түзүп туруп эле ошол Россиянын эң чоң шаарларында иштеп аткан биздин жарандардын абалы жөнүндөгү маселени бир сыйра барып көрүп келиш керек. Себеби ал жерде аябай момундай социалдык маселе толуп турат. Мүмкүн ага Тышкы иштер министрлигин, Эмгек министрлигин кошо киргизип туруп анан барып жеринен изилдеп келип, анан тийиштүү мыйзамдарга биз маселени коюшубуз керек. Мен Дастан Далабаевичке кошулам пикирине. Эгерде ошондой болуп атса, мына жакынкы мезгилде жарыялашты 1.200.000 жакын кыргыз жараны ал жакта иштеп атат. Анда биз кош жарандуулук жөнүндө маселени коюшубуз керек болот. Эгерде алар милдеттүү түрдө мажбурлап Россия атуулдугун алууга мажбурлап аткан болсо, алар кандай кылыш керек? Киндигин үзө албайт. Ошондуктан биз алардын маселесин карашыбыз керек, дагы өтө чоң даражада сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүбүз керек.